Жолдошум менен жашайт. 3 балабыз бар. Бирок башка аял менен жүрөт. Анын да үй бүлөсү бар. Анын өзүнүн күйөөсүнөн 2 баласы бар. 3 жыл мурун менин жолдошумдан 2 кыздары төрөлгөн. Бирок күйөөсү билбейт. Күйөөм ал аялга кыздарына деп акча берип турат. Белек чек берип каржылайт. Вообще токтолбой атышат. Жолдошумдун зына кылып жүргөн себебинен балдарыбызга залакасы тиеби? Жолдошум тооба кылган болсо ахирети жакшы эле болобу? Я Аллах. Туугандар, мусулман бир туугандар, мекендештер, жакшы угуп алайын. Акыркы күндөрү угуп атабыз, маалыматтар келип атат. Бишкекте зына көбөйдү дейт. Жакшылык менен бүтпөйт эч качан. Пайгамбарыбыз айткан, пайгамбарыбыздын сөзүнө таянып туруп айтам, ант менен айтам, мечитте туруп, жакшылык менен бүтпөйт ушуларчы. Ушунча гостиницалар көбөйдү дейт. Ушундай көбөйдү, аялы үйүндө күйөөсү иштеп түштө деле, ойлойт ал түндөсү деп. Күндүзү деле зына болуп атат дейт. Же болбосо күйөөсү дагы башка жумушта, аялы башка жерде иштейт, ошол жерде чогуу иштеген бирөөсү менен дагы ушуна сүйлөшүп алган, тияк кетти күндүзү эле зына. Туугандар, имандан ажырайсыңар, Кудай сактасын, баарыбызды сактасын, үй бүлөбүз, бала чакабыз, туугандарыбыз сактасын. Зынадан коркойлу. Иман ажырап турат деп пайгамбарыбыз айткан. Bunun kesepeti öte жаман. Kan менен бүтөт. Kan менен бүтөт. Kan төгүү көбөйөт деген пайгамбарыбыз айткан. Урпак бузулат. Кээ бирлеринин бала чакасы бар, кээ бирлеринин уже неберелери бар, ушундай зынага барат. Кудайдан коркойлу, болбоду өлүмдөн коркойлу. Кандай жашасаң да, кандай чырайлуу болсоң да, канча бай болсоң, канча бий болсоң да, баары өлөсүң да туурабы? Кайка барасың? Ким дегендер өлдү го. Ленин, Сталин өлүп калды го. Хотя мынаны түшүн бу жердеги. Узакка барбасаң дагы. Ким дегендер өлдү? Ким деген байлар өлдү? Ким деген матанас хаттал анбия, адамдарга чепуха, пайгамбарлар өлгөн дүйнөдөн. Ушу өлүмдү эстеп көр, караңгы көрдү эстеп зынадан кайткыла. Авир керек. Балаң билип калса кандай, кызың билип калса кандай? Ата-энең билсе кандай, күйөөң билип калса кандай, аялың билип калса кандай? Кичине бир утурумдук рахат үчүн сен түбөлүктү дозокту сатып алып атасың да. Кичине утурумдук рахат үчүн шайтанга алданып, канча авирсиздикке барып атасың. Bir bala aytıp geldi bana. Şunday gözümde jaş alıp aytıp geldi. Толук маалыматтары менен. Тооба кылдым dedim, ya Allah, тооба кылдым. Кудай сактасын туугандар. Аз мына караңыз, мына живой вопрос, живой суроо. Башка анын күйөөсү бар, бу менен дагы аял айтып атат муну. Дагы аялдын боорукерлигин карасаң, не дейт? Балдарыма залакасы тийбейби дейт. Биринчи билип алган десе буну кетирет да, тепкилейт да. Мынандай залымдар. Карагыла, залымга да ар бир күчтүн үстүнөн күчтүү бар. Андай эле кыйын боло бербе. Алла ушундай пүктөп коет, өзүң билбей каласың. Сактаныш керек, коркуш керек тууганда. Мына нем кара. Жолдошум тооба кылган болсо ахирети жакшы эле болобу дейт. Энени карай. Аялды карай. Балдарына күйүп, дагы эле жолдошун ахиретин ойлоп, тооба кылсын. Ким уккан болсо, эркекпи, аялбы, тооба кылган. Алла Таалам берген жашоону татнака өткөрөйлү. Алла Таалам берген жолдошту, аялды, жарыңыз, жубайыңыз, кожоюнуңуз, алхамдулилля, балдар бар, неберелери бар. Кичине авир керек, бет керек, жүз керек. Айван кылбаганды кылып, андай болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даже караңыз. Пайгамбарлардын аялдары кафир болушу мүмкүн. Зынакор болушу мүмкүн эмес. Алла Таала зынакор, кафирди лайык көргөн. Бола берет депчи, бирок зынакорду лайык көргөн эмес. Нух пайгамбардын аялы кафир болчу. Лут пайгамбардын аялы кафир болчу. Түшүндүңүзбү? Алардын никесинде шариятта боло берет эле. Биздин шариятта болбойт. Аларда боло берет эле. Бирок бир дагы пайгамбардын аялы зынакор болгон эмес.